1-июнда Дордой мектебинин босогосун аттаган окуучулар футбол кодексине ант беришти. Ант берүү аземи Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясы тарабынан уюштурулуп, балдарга белектер тапшырылды. Партиянын өзөгүн түзгөн Дордой ассоциациясына кирген футболдук клубда миңдеген балдар окуп, тарбияланып келишет. Негизги уран спорттук жеңиштер менен алдыга чыгуу. Өмүрүнүн акырына чейин өздөрүнө максат кылган жаш оюнчулар мындан 4 жыл мурун Дордой футбол мектебинин босогосун атташкан. Таалыкпас күжүрмөн эмгектин артында алар 1-июнда футболдон тайбастыгын билдирип ант беришти. Сүйүктүү Дордой футболдук клубуңдун даңкын чаргың келсе, анда сен Дордой футболдук мектебинин кодексин сөзсүз билүүгө жана аткарууга тийишсиң. Атактуу футболчу болууга аракет кылып, Дордой футбол клубунун намысын, даңкын жана көргөн сыймык менен коргоп, клубдун идеалдарына беришиң керек. Жалпысынан 30 балага Дордой футбол клубунун белгилери тапшырылып, клубдун толук кандуу мүчөлөрүнөн болуп калышты. Дордой спорт клубунун вице-президенти Шаршен Хасенов азыркы футболчулардын дүйнөлүк мейкиндикке чыгуу мүмкүнчүлүгү кенен экендигин билдирди. Я сегодня хочу благодарность сказать футбольному клубу, Академии юношеского футбола Дордой. Нужно только активное участие по привлечению детей к занятиям спортом, в частности футболом. А футбольную команду пожелать, главную команду Дордой, чтобы они стали еще раз чемпионами, тоже в юбилейном году. И как раз осенью будет подарок и для руководства ассоциации Дордой и для нашей партии, потому что как раз в это время заканчиваться будет чемпионат Кыргызстана, и уже 9 раз ваши старшие товарищи 9 раз были чемпионами Кыргызстана, и в этот раз будет, наверное, юбилейный, пожелаем. Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Дүйшөнбө Сооронбаев ата-энелерге, машыктыруучуларга ыраазычылык билдирип, футболчулардын максатына партия ар дайым ортоктош болуп, жардамын аянбай тургандыгын айтты. Ошо ата-энелердин тилеги ошо экен да. Эң биринчиси ошо балдар мамилешен болсо экен, ушулардын жакшылыгы болсо экен деп. Анан ата-эне деген эч качан баласына бир жамандык ойлобойт экен да. Балдарыбыз дайыма жакшы болсо деп ойлошот. Мына ошо тилекти ошо ата-энелердин тилегин сиздерге кабыл болсун деп мен чоң сиздер менен ошо тилек кылам. Эми жаштарга болсо мына рахмат. Рахмат. Жаштарга болсо, жаштар ошо Кыргыздын элинин, Кыргыз мамлекетинин намысын коргогон, атын чыгарган балдардан болсун. Ошо дүйнөлүк мен чыгам деген футболисттер тартып ушул белгилүү жигиттерден болсун. Элине, ата-энесине кызмат кылган. Рахмат. Дордой футбол клубунун вице-президенти Ырысбек Мааткабылов футбол спорттун эң актуалдуу түрлөрүнүн бири экендигине токтолуп, бүгүнкү күндө футболго кызыккандар арбын деди. Ата-энелерге өзүмдүн атыман чоң рахмат айткым келет. Ушу балдарыңарды футболду тандатып, машыктырууга алып келип, эртең менен таң атпай туруп, көңүлүңөрдү буруп, ушу балдарга кийин келечекте ушу биздин балдарыбыз жакшы спортсмен, жакшы футболист болуп тарбиялансын, чоңойсун, кеңески имандуу балдардан болсун, дендери сак болсун. Биз академиябызды мындан ары өрчүтүп, балдарды көп турнирлерге алып барганга аракет кылабыз. Кийин келечекте ушу биздин улуттук курама командада ушу кийинки балдарыбыз Кыргызстандын намысын коргоп, чет жакта, Кыргызстанда чемпионаттарында Кыргыздын намысын коргоп жүрө берсин. Дордой футбол клубунда Борис Подкорытов, Милослав Завиша сыяктуу мыкты машыктыруучулар балдар менен иш алып келишет.